Жараткандан жакшы тилектерди айтуу менен бүгүнкү күнүбүздө баштап жаткан учурубуз. Ардактуу телекөрөрмандар, баардыгыңыздарды жакыныраак биздин экран астына чакырмакчыбыз. Себеби жашообузду нурлантып турган бул өзү жашоонун бир кино сымал тартылышы. Себеби биз ушул кинодо деги эле ушул жашоону бул кино деп койсок болот. Андыктан биздин телекөрүүчүлөрдөн жалпы баардыгына жакшылыктарды каалоом. Бүгүнкү күндүн алкагында дал ушул жогоруда айтылган сөзүбүздү улай кино тармагында деги эле ушул сценарий жагында эмгектенип кыргызга кызмат кылып бир жакшы сүрөттөлүштү чагылдырсам деген тилеги бар ушундай бир мыкты инсан келип отурат. Анда мен сиздер менен тааныштырайын. Жазуучу, сценарист, режиссер, продюсер Дальмира Тилепберген бизде конокто. Саламатсызбы, кутматаңыз менен. Саламатсыңарбы? Деги эле жогоруда айтып өттүк, бул биздин жашообуз кино сымал. Биз кадимкидей сценарийлер жазылган, биз ошолдо актерлор, актрисалар, бирок ошонун ичинен өзгөчө кайра жашоону тартат экенбиз. Кесибиңиз ушул режиссер экен, ушул тармакка келип калгандан баштайлы. Кантип келип калдыңыз? Кантип ушундай бир кино тартайын деген ойлор келип калды? Рахмат. Мен негизи биринчи жазуучу, ыр жазган жазуучу болуп, ошо мындай чыгармачылык тармакка келген болчу. Андан кийин орусча ырлар жазчым. Анан меники деген устатым Светлана Суслова, Шаповалов деген өзү мындай белгилүү чыгармачыл инсандар болчу. Анан ошолор айтып калышты, сен деген мындай жазганың аябай образный сценарий жазгандай жазат экенсиң. Ушундай кинофакультет бар. Аракет кылып көрбөйсүңбү деп. Анан эң биринчи ошо негизи бала чагыңан эле кино жөнүндө аябай кыялданасың да, бирок ал кезде ойлочуң, кино жасагандар бул жөн эле кудайлар го депчи. Андай адамдарга кайдан бизге жетиштеген бир өзүнчө мындай пайда болчу да ойлор. Анан ошенткен да анан ойлодум, Динара эже Асанова деле тасмаларды тартып жүрөт, мен деле аракет кылып көрбөйүмбү деп. Анан биринчи эле барганда эле өтүп калдым, Кудай буйрса. Андан кийин Актан Арымкубат, ал убакта Актан Абдыжапаров болчу, Абдыкалыков болчу, кечиресиз. Анан ошолдо практика өттүм, жакшы Бешкемпир аттуу тасмасында эң биринчи ошо практикага чыгып. Албетте киного бир кирсең, анан башыңды чыгара албайт экенсиң. Мага да ошондой болду. Негизи кино кыйно деп деле айтабыз, бирок кыйнонун арасында да бир өзгөчө бир вирус бар да. Киночулардын ошо эгерде ошол вирусту кармабасаң, өмүр бою айыкпай калат болуш керегиң, ошо кинону эле самабай эле калат экенсиң. Анан албетте мен да ошо өзүм кино тартсамбы деген ой менен жүрдүм. Анан сезип аттым, өзүмдүн мындай кандай десем, образованием жетпей аткандай болуп, анан высший режиссерский курсы Москвага барып окудум. Андан кийин Асман алдында деген кинону Кыргызстанга келип тарттым. Жакшы фестивалдарга жакшы өттү. А-класс фестивалдан упоминание жюри деген Монреальдан мындай алдык, байге алдык. Андан кийин дагы башка көп фестивалдардан чоң эле байгелерди алып аттык. Албетте андан кийин дагы эле кино тарткым келип турду. Анан ушул негизи мен киного келдим дегенде эле ушул сценарий, Белек деген сценарийди мурун Жалгыз Карагай деген аты болчу. Ошону эле мындай кыялданып жүрчүм да, ушуну тартсам депчи. Биздин телекөрөрмандарга дагы түшүнүктүү болсун айта кетели, жакында гана ысык бир кино чыкты десек болот. Алдыңкы мүнөттөрдө, же болбосо бир кийинки бир айлардын баштарында деп белгилеп ушундай планда турат. Белек деген бизге бир өзгөчө белек болуп турган чыгарманын автору бизде конокто. Ошол кино боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Негизгиси белек деп аты айтып тургандай эле, эмнени бизге белек кылат, же кино өзү бизге белекпи, же жашоо өзү бизге белекпи, айтор өзгөчө сын менен жаңы чыгыптыр, идея тартылышы, ушул жөнүндө кененирээк айтпасаңыз. Негизи Белек деген аттын бул тасмабызда жалгыз эле бир кыры жок да, мындай өзүнчө кырлары бар да, Белек деген сөздүн. Эң биринчи мындай сюжетти карасак, Белек деген бул кыздын өзүнүн мындай өзгөчөлүгү болот да, ал деген кыздын оозунда деген мең болот. Анан биз айтабыз го мөөрдү депчи. Анан эмнени айтсаң ошол аткарылат деген мындай
айтылат да, идея айтылат. Анан биринчи ал кыз ишенбей жүрүп, анан деген ойлонуп туруп ошону көрөлүчү деп, анан кыздын өзүнүн кыялы болсо, эң негизги кыялы болсо деген, бул деген өзүнүн атасына уул болуп берейин деген идеясы болот да. Эркек мүнөздүү, мындай шаңдуу, же кандай дейбиз, мындай бала мүнөздүү кыз болот да. Үй бүлөсүндө жалаң кыздар төрөлөп атканынан ал кыздардын мындай өзгөчө аттары болот да. Бизде кыргыз адатта бар да ошондой. Анан улуу эжесинин аты Санда жок, өзүнүкү болсо Уул Арно, анан кийинкилер Жаңыл, Адаш, Бурул деген кыздар болуп, анан ошо жайлоодо болуп аткан окуя болот да. Анан апасы боюнда бар. Анан албетте мындай кандай десем, уул күткөндөй аябай нервозный ситуация болуп турат да. Баары эле ким төрөлөт деген эле болуп. Кыздар болсо аны көрүп алып, биз болсо деген бизди күткөн жок турбайбы, бул дүйнөдө биз жөн эле келген турбайбызбы, ата энебизди капалантып келген турбайбызбы деген ой пайда болуп, алар көрсө биз жөн эле мындай эмес турбайбызбы, бизди деген мейли эми кийинкиси эркек болот деп эле бизди мындай эле четке санап эле турган экинчи сорттогу эле адамдар турбайбызбы деген ой пайда болгон. Ошо негизги каармандын ушундай болот да. Анан деген анан ал айтат да, ошо ата, эгерде апам дагы бир жолу кызды төрөсө аны урушпачы, мен сага уул болуп берем деп. Ошол белек. Анан ошол бир эмеси да, белек оозундагы мээңи, бул Кудайдын белеги деп бирөөсү айтат да. Бирөөсү болсо башка кыры болсо деген, белек деген бул кийинки ошо төрөлүп аткан баланын аты белек болобу деген бир идея болот да. Анан ал жерде эми спойлер болбой эле коеюн, өзүмдүн историямда, бирок кыргыздарда мындай адат бар эмеспи? Эгерде атасы өтүп кетсе, анан уул төрөлсө, мындай аманаттуу аттар болуп калат го, ошо белек, аманат, дагы башка бир аттар бар, азыр эстей албай атам. Ошондой мындай идея менен да. Анан дагы чын эле эми бул тасмамды деле мен негизи белек катары көрөрмандарга ушу тартуулайт болчумун. Бул кинонун негизги идеясы эмнеде турат? Бул идея биз азыр деген аябай популярдуу болуп атпайбы? Биз айтабыз, кыргыздарда мындай сөз бар да, пенденин оозундагы Кудайдын кулагында дегенчи. Анан бизде айтабыз, ойлонуп туруп, анан деген ойлон депчи. Ойлонуп туруп ойлонуп туруп сүйлөө деген мындай ошол негизи алдын ала антпесе сенин сөзүң бул деген уже иш болот. Иш болгондо адат болот. Адат болгондо деген бул сенин тагдырың болуп калат деген мындай чын жыр деп коебуз го, ошондой болуп калат да психологически. Анан ошол жаш кезде биз деген ойлонбой эле сүйлөй беребиз го. Оозго башка келгенде эле деген дароо айтып салып эле. Анан ошол идеясы биз мындай өзүбүз кыялдарыбызды биринчи ойлоп туруп, анан ошо айтыш керекбиз деген идея бирөөсү. Экинчи болсо албетте гендерный идея да. Ошо биз деген кыздарды ушундай аттарды коюп, анан четке санагандай кылып, салгандай кылып, ошондой мамиле кылганда биз өзүбүз коомго, даже ошо эркек балдарга да мындай жаман эме, кандай десем, адат пайда болуп атат да. Бул мен мындай деп сурагам да балдардан делечи. Эгерде сен деген ошо жаш баласың, анан кыздар менен таанышып атканда, анан аты Бурул, Жаңыл, ошондой Санда жок деген кыздар менен таанышсаң, эмне деп ойлойсуң десе, кээдегилер айтып атат, үй бүлөсүндө жалаң эле кыздар экен деп ойлойм, мындай катыш болгонго да мындай көп деле жылуу чай ичпегендей, ошондой бир болуп калабыз дегендей ойлойбуз. Мындай
катыш дос болуп жакшы болбойт экенбиз түркүн куда тарап менен деп. Кейдегилер айтат мындай кыз менен мен эме турмуш кура албайм. Анткени мен балким алда жаңылан кыздарды төрөп калат, ама мен туяк тогуш керегим. Мен анан ошенткенде деген биз деген ошо негизи кыздарга жалаң кыздарга эле эмесине келечегине балта чаппай, балдарга да өзүнчө бир мындай санкция берип атабыз да, ошо кыздарды ушинтип кемсинтип, ушинтип кылсаңар болот деген идея болуп атат да. Анан дагы болгондо ал балдар деген кичинекей чагынан эле көрүп атат да, кыздарды деген мындай кыздарды мындай кемсинткенге болот экен деген мындай өзүнчө бир өзүлөрү ушундай ойлонуп калат да. Анан бул деген анан коомго таасир берет да. Биз айтабыз азыркы замандачы айымдарга, аялдарга кандай мамиле берсең, сенин коомдун бийиктиги ошондон болот депчи. Анан ошондон эле ошо биз айткандай эле кадам салып эле кетип атканда эле деген ошо биздин эмне үчүн коомубуз өспөйт, эмне үчүн биз ошондойбуз деген деле сөздөр чыгып атат. Алла таалам деле барго Куранда деле бейиш деген энебиздин бутундагы алдындагы таман астындагы депчи. Анан ошон үчүн деген биз ошого аяр мамиле кылып, анан өзүбүз аял затты үйдө көтөрбөсөк деген мен ойлойм бейишибиз биздики тепселенип эле жүрө берет депчи. Ошол идеясы. Жакшы экен. Сценарист катар айтсаңыз, баягы сценарий жазып атканда, негизи эле бул биринчи эле тасма эмес да. Бул кинонун сценарийин да өзүңүз жазгансыз. Сценарий жазганда баягы аң сезимге келген, берейин деген идеяны эле жазасызбы, же баягы рамкалап, муну жазыш керек, муну жазбаш керек деп бир чийимдер менен жазасызбы, же өзүңүздүн баягы эркин койгон эле ошону менен жазып, анан башкаларга дагы сындатып, жоопсуз сындатпайм деген бир талаптарыңыз барбы? Абдан жакшы суроо, чоң рахмат. Негизи эң биринчи эле эгерде жазып баштаганда эле рамка түзүп алсаңар абдан оор болот деп ойлойм. Анткени өзүңдү өзүң токтото бересиң да, анан да канатыңды жая албай каласың да өзүңдүн чыгармачылыгыңды. Ошон үчүн мен жазганда токтобой эле мындай жазам да, андан кийин анан мындай кылсак болот, тигиндей кылсак болот деп чыгармачылык топ менен кезигип, алар менен сүйлөшүп, мындай кылсак кандай болот деп, анан операторлордон, редакторлордон мындай угасың да кеңештерди, мындай техника менен минтип тартабыз, тиги болбой калат дегенде, анан сценарийга өзү ыгы келет да. Ошентип негизи туура деп ойлойм, бирок кээдеги сценарийлер чын эле мындай өзү рамка түзгөндөн кийин заказ деген сценарийлер болот да. Мисалы кыска метраждуу сценарий мындай идея менен мынча мүнөт болуш керек, же тарыхка биз эгерде эски мындай мурунку замандын эмесин историясын жазып атсак деген ал башка болуп калат да, өзүнүн жанрын берет. Же болбосо азыркы дүйнөдө, азыркы заманда эмне болуп атат деген ошондой өзүнчө мындай кандай десем, өзүнүн жолдору болот да. Ограничение деп коебуз да. Анда ал деле бар. Бирок мындай сен өзүңдүн мындай чыгармачы мындай тасмалар жылдан сайын пайда болбойт да. Бул деген өзүңдүн мындай өмүрүңдө алып келаткан идеяңды деген, бул деген ар бир режиссердо бир-эки эле болот да. Калгандары болсо деген ушундай мындай алдын ала берилген темага же заказ болобу ошондойго жазылат да. Ошон үчүн деген мындай сценарияларга мындай өзүңдү эркин кое бериш керек деп ойлойм да. Жакшы экен. Чындыгында азыр кино тармагында атаандаштык деп койсок болот. Анан ошол эле учурда өсүш дагы болуп, көптөгөн баягы кыргыз киносу өнүгүп жатат. Ошонун катарында эле бир нечеси баягы материалдык байлык топтош үчүн баягы өзүн кыйнап болсо дагы ар тараптан сценарий жазганга аргасыз болот экен. Кээ бирөө болсо баягы ички дүйнөсүн атайын элге тартуулайын деген максатта жазат экен да. Анан сиздин көбүнчө эми баягы көп эле ички дүйнөсүн жазат болуш керек. Бирок ушундай учурлар кездешеби? Бир
ошол идеяны берген менен катар баягы актуалдуу болуп адамдардын зорот алабы анан ошонун аркасында баягы бир жакшылык алып келип баягы байлык топтоого да мүмкүнчүлүк болобу деген бир ойлор келеби? Рахмат. Албетте андай да сценарийлерди жазабыз, фильмди тасмаларды да негизи даректүү тасмалар мага көбүнчө ушундай заказ бойдон келишет. Мен аябай сыймыктанган ишим бул деген бул ЮНЕСКОга 3 элтиктеги Манас Семетей Сейтек деген 3 элтикти ЮНЕСКОга киргизип атканда ошондо мага заказ беришкен. Ошо ЮНЕСКОдан 10 мүнөттүк тасманы, анан ошондо да ушу 10 мүнөткө 3 илтиктин 3 килтеген ааламды ошо батырыш керек да. Бул деле бир чоң мындай кандай десем максат деп ойлойм. Анан ошону жазып англисче ошо тасманы, даректүү тасманы кылып ошо бергенбиз. Ошол мындай материалдуу повод болду да, ошо Манасты киргизгенге ЮНЕСКОга деп. Анан ошо менин бир аз салымым бар ошого дегенге өзүмдү мындай сыймыктанам. Анан албетте тиги башка деле ошо Кумтор боюнча же дагы башка Кыргызстанда жакшы маарекелер болуп атканда ошо тасмаларды, даректүү тасмаларды ошо биздин тобубуз жасап калат. Анан биз өзүбүзчө мындай өзүбүздүн профессионализмибиз, өзүбүздүн мындай командабыз ушуга иштегенге болуп калды. Мен ойлойм биз азыр жакшы деңгээлге туруп алдык. Анан бул деген чыгармачылык, бул башка жолда. Бул деле чыгармачылык, бирок деген бул деген биз милдеттүүбүз, элибизге деле жеке эле өзүбүздүн эле ички дүйнөбүздү эле көргөзө бербей, биз деген биздин өлкөбүзгө эмне керек, азыр ошо кантип жардам бере алабыз деген менен. Анан албетте бул деле ушул аркылуу эгерде ниетиңди туура түзсөң, акча да келет. Анан ошондо бүт мындай телегейби же бүт эмес тегиз болот деп ойлойм да, эгерде ушундай кылып иштесек. Баягы ниетке жараша деген нерсени айтып атсаңыз керек. Чындыгында да ниетибиз түз болсо баягы кинобуз да жакшы чыгат, анын аркасында дагы жакшы акчалар келип, материалдык жагыбыз дагы өзгөчө өзүнүн ордуна келет деген ишеничти баса белгилеп айттыңыз. Жакшы экен, биз эми кайра жана белекке тасмасына кайтып келсек, ошол тасмада канча курам иштеди жана актерлор, белгилүү актерлор катыштыбы, баягы коомчулук азыр белгилүү актерлор бар бекен, чындыгында бул жакшы окшойт деген бир ой пикирлер жаралып калды. Ошол себептен баягы биздин белгилүүлөрдөн да катыштыбы деген суроо. Албетте азыр деген коомдун баары эле ошондой болуп калды, жылдыз издемей дегенчи. Анан биздин тасмабызда жакшы актерлор аткарышты. Бул Талайкан Абазова деген биздин азыркы убакытта Татүү Турсуналиева деп айтсак болот да. Кандай мындай өзүнчө бир өзүнүн пластикасы бар, өзүнүн мындай аурасы бар деп айтсак болот да. Бул деген Талайкан Абазова эмне үчүн ошо баары ал айымды, ал актрисаны тарткысы келет, ал өзүнүн мындай ойноп атам деп көргөзбөйт да. Ал деген ар бир ролду жашап аткандай чыгарып берет да. Руслан Орзакунов дегенде бизге деген 100% образыбызга аябай келишти да. Атасынын ролун абдан сонун аткарып берди. Ал киши да мындай биздин жылдызыбыз деп айтсак болот, биздин кыргыз кинодо. Анан бул деген тасма балдар болгон үчүн ошо биздики көп кыздар ойноду, балдар да ойноду, башка үй бүлөдө жалаң балдар болот да, бир үй бүлөдө жалаң кыздар. Ошо бир аз мындай коомдун ошо эмесин көргөзгөнгөчү, кандай мамиле кылышат дегендей. Ошол абдан жакшы ойноп беришти, жакшы. Бул негизги ролдо деген Жанат Күрүчбекова деген жакшы мындай чыгып бараткан жылдыз деп айтсак болот. Биздин тасмабызда ошол кыз аткарды, абдан жакшы аткарды деп ойлойм, өзүнүн ролуна жараша. Абдан сонун дагы ким эле Сезим Нурмамбетова деген улуу эжесинин
ролун аткарган кыз да аябай жакшы аткарды. Ал аябай назик, өзүнчө бир образ түздү да. Анан Насирет Дубашев дегенди да таанысты. Ал да биздин жылдызыбыз да. Жамиля деген тасмада чуркап жүргөн Жамиля деп кыйкырган ошо бала ошол да. Анан ал азыр албетте уже ата, мындай пайгамбар жашына келген адам. Анан ал чоң атасынын ролун аткарып берди. Ал да абдан жакшы. Анан дагы мындай маанилүү ролду биздин тасмада бул деген мындай табигый биздин природабыз аткарды деп айтсак болот. Абдан сонун ал деген өзүнүн драматургиясы болду да. Анан көп жылкылар болду, топоздор, ит аткарды ушундай. Анан бул деген мындай производствону карасак, сложно-постановочный деп айтат да. Анткени балдар менен иштеген аябай оор да. Анан жаныбарлар менен да. А биздики балдар да болду, жаныбарлар да болду, боз үйлөрдө жашадык. Мындай аябай сложно-постановочный болду. Кайсы жерде тартып кеттиңиздер? Бул деген мен төрөлгөн жер негизи Семеновское ущелье, Григорьевское ущелье деген жерде тарттык. Мен деген өзүмдүн туугандарыма таянып, ишенип, ушундай бюджет тартышы болгон үчүн коронавирус да болуп калды ошол убакта деген ошондой алардын деле жардамы керек болуп калды. Канча убакыт тартылды? Негизи мындай тасмаларда көбүнчө эле мындай даярданып атканда көп убакыт кетет да. Ошого где-то 1 жылдай кетти го. Балким дагы андан да көбүрөөк. Өзү тартканы 21 күндүн ичинде тартып бүттүк. Анан монтажды да кечке монтаждадык. Анткени каражатыбыз түгөнүп калып, биз монтаж кыла албай отуруп калдык. Мен өзүм монтаждап аттым да. Кыргыз фильмдин киностудиясына ошо монтажка сурап алып, штата ошо өзүм монтаждап отурдум. Андан кийин уже профессионалдарды чакырып, анан ошо алар менен мындай шлифовка деп коебуз да. Алар менен ошо түздөп. Аягын тасманын ушул жылы майда бүттүк, майдын аягында. Ошол көп жылга мындай узун чоюлуп калды, бирок баары бир тасмабыз ошо бет ачаар кылып ушу 29-ында көргөздүк. Ошол анан баары тең качан киноңор чыгат, кыздарыбыз чоңоюп калды, өсүп калды деп улам сурап атышты. Ошол. Кудай буйрса качан баягы коомчулукка кинотеатрлардан баягы эс алуу учурунда барып көрсөк болот? Жакшы суроо. Ошо реклама катары айтып коеюн. Анда 30 ноябрдан баштап бүт кинотеатрларда башталат. Келгиле, көргүлө биздин тасмабызды. Мындай Кыргызстанга азыр ойлойм мындай керектүү тасма. Анан биз деген көмбөдүкпү жалаң комедияларды, мындай ал деле жаман эмес. Аларды көргөндө эле ошо биздики Кыргызстанда жакшы болуп атат. Ушу кинотеатрга барып үйрөнүп атабыз. Бирок мындай драматикалык, артхаус деп коебуз жанр, ушундай да кинону көрүп, биздин көрөрмандар өссүн деген кыял менен ушу чакырам. Өзүңүз баягы жогоруда баса белгилеп айтып кеттиңизби, комедия жагы деп, чындыгында баягы азыркы биздин жашообуз өзү мындай кичине оорчулук болгонго, адамдардын баардыгы күлкүлүү комедия болгонго, эс алып келгенге, кинотеатрга барганга ушундай басым жасалат деп ойлойм да. Мен ошо кино көрүп атып, башка чет өлкөлөрдүкүн же болбосо башка элдердикин байкап көрсөм, кошуна биздин Казакстандыкын көрсөк, тарыхый кинолор көп тартылып баштаптыр да. Өздөрүнүн тарыхын, казак эли кандай болгон деген, мисалы биздин баягы кошуна өлкөбүз. Бизде бирин экин эле экен да. Ошол тартуу жагы кандай деп ойлойсуз? Сценаристтер иштебей жатышабы, же режиссерлор жок болуп атабы, же колдоолор жок болуп атабы? Сиздин оюңуз боюнча. Абдан жакшы суроо. Чоң рахмат. Азыр ойлойм биздики деген ушул деген өзгөчө бир мындай проблемалуу ушу суроо болуп атат депчи. Анткени биздики ошо көп жылдан бери эле биздики сценарийлер бар эле, көп эле сценарий жазылып атат. Бирок каражат мындай маселе болгон үчүн ошондой болуп аткан. Ошо канча жылдан бери, ушу эгемендүүлүк жылдан бери
чанда эле мындай тарыхый тасмалар чыгып атты да. Курман Жандатка, жана Садык Шернияздыкы чыкты. Саякбай Каралаев чыкты. Аз да. Бул деген жөн эле кичинекей бир эки тамчыдай эле болуп калат да. Сиз туура айттыңыз, чет өлкөлөрдө, биздин кошуна өлкөлөрдө кандай деген мындай өзүн көтөргөн, духту көтөргөн тасмалар чыгып атат да. Анан азыр ойлойм бизге да ушундай маал келди, ушундай өзү убакыт келди да, ыгы келди деп айтсак болот да, ушундай тасмаларды тартканга. Анан мен азыр идея менен чыгып атам. Эр төштүктү кыргыз сериал менен ушу тартсак деген мындай фильм катары, эгерде жанрды карасак, бул деген мистический сериалдар деп, фэнтези сериал жана Властелин колец деп айтабыз го, же Игры престолов деген ошондой мындай компьютерный графика менен тартсак деген идея бар. Ошо менен азыр ошо биз мындай финансирование, каражат издеп атабыз ошого. Бул болсо негизи өзүнчө бир мистикалуу мындай эпос деп айтсак болот да, кичи эпос. Ал жерде мамыттар бар, ал жерде алып кара куш деген дракондон калбайт деп айтсак болот. Ал жерде деген көктө жети баштуу жезкемпир, жер астындагы жүргөн адамдар да, алам өзүнчө бир 3 аламды көргөзүп атпайбызбы? Тиги пери, Айсалкын десек деген, бул деген өйдөкү дүйнөнүн мындай өзүнүн каарманы десек болот. Кенжеке деген бул образ биздин турмуштагы жашоолор, анан жер астындагы ошо жашоо, бул деген философиядан ойлосок деле бул деген биздин өйдөкү оюбуз, идеябыз десек болот. Өзүбүздүн реальный азыркы турмушубуз кандай, анан деген биздики подсознание деп коебуз го, ошо ал деген биздин ошо жер алдындагы эмне болуп атканын ошо көргөзсө болот да. Ошондой философиялык мындай өзүнүн катмары менен деле көрсөтсөк болот деп ойлойм. Анан ал деген эгерде Кудай буйрса ушундай тасма, бул сериалдуу тасма болот да. Эгерде ал чыкса деген, бул Кыргызстанга мындай келечекке биз өтүп кеткенде да бизден кийин калчу тасма болот деп ишенемин. Жакшы ойлоңуз бар экен. Толук түрдө мен ушул ойлорго, өзүмдүн пикирим дагы түз, анан колдоого дагы кызыктарым да. Ушундай кинолор тартылса, себеби биздин тарыхыбыз элден күнгө, келечекке калыш керек да. Качан карайбыз? Азыркы учурда заман талабы баягы кинотеатрлардан же бир кандайдыр бир экрандардан көрүү менен болуп калат. Ошол себептен калыш керек деген ойду баса берейин. Мен эми бул суроону бергим келип турат. Кино жагы, биздин жумуш, бул баягы жашоонун өзүндө болуп экен. Бирок ошо менен катар эң биринчи баягы үй бүлө, үйдөгү ушундай мээримдүүлүк, үйдөгү өзүнчө жашоо болот эмеспи? Ошол үй бүлөңүз менен үй бүлөңүз кандай карайт сизге? Колдоолор болбосо эми бул ишке ашпайт болуш керек, албетте колдоосу бар дегенде. Каяктан төрөлгөнсүз деген ушундан бир аягына токтоло болчу. Мен көлдүкмүн. Көлдүк казакмын болгондо да, ушу ачарчылык убакта ушу көчүп келген казактардын ошол мындай тобунан болом деп айтсам болот. Ошол уруусунан болсом деп айтсам болот. Анан үй бүлөм албетте мени колдойт. Жакшы, мени эң биринчи эле ошо чыгармачылыкка мындай түрткүнчүлүк берген бул менин апам болчу, энем Акжолто Ибраева. Ал деген өзү мындай чымыны бар деп коебуз го. Ошондой өзү азыр 80ге чыгып, мындай дагы эле мындай ыр жазып, мындай жүргөн инсан деп айтсак болот. Жакшы. Ошол анан ошо атам эрте өтүп кетти. Мен 7 жашта болгондо эле өтүп кетти. Анан ошо апамдын күчү менен эле бизди ошо 5 баланы жетим сезим болбош керек силерде, башыңарды мындай өйдө көтөрүп сүйлөп тургула, өзүңөрдү мындай кармагыла деп жүргөн ошо апам ошондой да. Анан ошентип бизди
бактырды, өстүрдү. Анан ошондой айымдар ушундай биздин коомдо болгондо анан мен чарчады, мен муну кыла албайм дегенден уялат экенсиң да. Анан ошо мага үлгү болуп ошо менин апам турат деп айтсам болот да, менин ненем ак жол. Жакшы экен. Сөзсүз түрдө баягы адамга тирек, адамга таяныч болбосо, бул бир ишти алып барыш кичинекей бир тармактын изинде болгон ишти алып барыш да кыйын да. Деги эле жалпы ушул коомчулукта коомчулуктун өзүнө түрткү керек деп айта кетем. Эми биз баягы жыйынтыктардын аягында ушул биздин элге тартуулабасак биздин таланттарыбыз чыкпайт эле да. Ошол себептен биздин элибизге жакшы каалоо тилейиңиз, кандай чакырыктарыңыз, кандай тилектериңиз бар айтып өтсөңүз болот. Чоң рахмат. Негизи мен өзүм ошо казак элинем деп айтсам деле, улутум казак болуп кетет. Бирок жүрөгүм кыргыз деп согот деп айтсам болот. Кыргызстанда өстүм, анан деген ушу мурун деле ошо кыргызды көрсөң кыргызга мындай таазим кыл деген ошо биздин ошо көп укчум да жаш чагымда. Анан азыр деле мен мындай ойлойм да, кыргыз эл бул деген өзү өзөктүү эл да. Өзүмдүн биз ойлойбуз, эгерде сен чыгармачылык адам болсоң, Кудайга сыйынганың бул деген сен ошо өзүңдүн элиңе, өзүңдүн чыгармачылыгыңды тартуулап, элдин духун көтөргөн мындай эгерде тасмаларды жасасаң, бул сенин ушу элге берген белегиң, Кудайга сыйынган дубаң, тилегиң деп айтсак болот. Ошон үчүн мен өзүмдүн миссиям деп ойлойм, ушу кыргыз элиме жакшы ошо эртөштүктүү дагы башка мындай дух көтөрчү тасмаларды тартканга ошо өзүмдү ушинтип даярдап турам да. Ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында өзүңүздүн баягы киноңуздагы идеяңызды айткандай, баягы өзүңүз айым болсоңуз дагы мырзалык милдетти аткаруучу бир ойлор, ой пикирлерди калтырып өттүңүз. Чындыгында эртөштүк мыкты бир эпостарды тарткым келет депчи. Ошол оюңуздан кайтпаңыз. Дагы деле болсо кыргызга кызмат кылып, жакшы чыгармаларды күтөбүз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жалпы биздин телеканалдын атынан чыгармачылыгыңыз кандай жаңылыктар болсо бизге келип туруңуз деп айтабыз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Арактуу телекөрөрмандар, мына ушундай бизге өзгөчө бир сезимдерди тартуулап, жашообузга деги биздин кыргыз элибизге белек тартуулаган Белек кино тасмасынын режиссеру, сценаристи бизде конокто болду. Бизде жазуучу, сценарист, режиссер, продюсер Далимира Тилепберген бизде конокто болду. Рахмат силерге. Майрам менен куттуктагыбыз келип турат, себеби 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин күнү. Дал ушул инсандардын эмгеги кыргыз элине деги эле коомчулукка кошкон салымы өзгөчө. Жашообузга көрүп берген, жашообуздагы кандай бир жашоолорду чагылдырып берген бул маданият кызматкерлери. Чындыгында бул кызматкерлердин иши алгылыктуу жана бир даражасы бийик десек болот. Себеби кыргыздын деги эле дүйнө жүзүндөгү улуттун ким экенин таанытуучу инсандар. Биз маданият кызматкерлердин майрамы менен куттуктайбыз. Себеби 2 ноябрь маданият кызматкерлердин майрамы деп белгилеп келет. Дал ушул майрамда отурулай биздин кызматкерлерди куттуктайм деп бир жакшы мыкты инсаныбыз келип калган учуру ким деп турсаңыздар тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Учур театрынын директору, көркөм жетекчиси Саршабек Шейшенов бизде конокто.
Assalamu alaikum agay. Hoş gelipsiz. Рахмат, саламатчылык. Майрамыңыз менен келе жаткан Рахмат, өзгөчө рахмат. дегеле ушул майрамды канча жылдан бери тозуп жатасыз? Кандай ошол майрамды өзгөчө күндөр болду? Ушундан баштайлы. Эми бул майрамды жылыга эле 2 ноябрда колдон келишинче маданият кызматкерлеринин баарынын куттуктап, өзүмдүн коллективимди куттуктап, бир жакшы маанайда өткөзөбүз. Биздин театр мисалы үчүн Учур театрынын түзүлгөнүнө 23 жыл болду. Мына жакында эле биз октябрдын 13-14-үндө өзүбүздүн 23-чү театралдык сезонубузду ачтык. 23 жылдан бери. 23 жылы. Биз 2001 жылы уюшулганбыз. Театралдык сезонубузду биздин улуу жазуучусубуз Чыңгыз Айтматовдун Бетмейет чыгармасы менен ачтык. Бетмейет спектаклин сахналаштырып, сахнага алып чыктык. Анын режиссеру Шамил Дыйканбаев. Мына ушундай жакшы чыгарма менен бул биздин Айтматовдун 95 жылдыгынын алкагында ошол кишинин сый урматына деп өзүбүз коллектив менен чогуу чечим чыгарып, ушуну ошо Бетмейет чыгармасына кайрылган болчубуз. Буюрса мына 6-декабрдан 12-декабрга чейин эл аралык Айтматов театралдык фестиваль өтөт. Мына ошого да катышып калсак деген тилек менен сахналаштырдык. Биз Айтматовго негизи бул 5-чи жолу кайрылышыбыз. Айтматовго биздин театр ушул Бетмейет менен 5-чи спектаклибиз. Биринчиси Сары өзөктөгү жаза. Ал спектакль менен биз Стамбулга чейин барганбыз, фестивалга катышып. Аны раматлык Искен Рыскулов агабыз койгон, сахналаштырган. Андан кийинки чыгарма ошо Ботогөз булак деген повесттин негизинде Анархай деген спектакль даярдап, аны Шамил Дыйканбаев сахналаштырган болчу. Ошондо жаңы окууну бүтүп келип, жаш таланттуу режиссерлордун бири болчу, мыкты чыккан. Ал спектакль менен дагы биз Казанга фестивалга катышып келгенбиз, Татарстанда жакшы ийгиликтер менен келгенбиз. Андан кийинкиси ошо Жабар спектакль болду. Жабар спектаклин дагы аны биздин раматлык Алмаз Сарылыкбеков деген мыкты режиссер бар эле, киши ошол киши сахналаштырган. Ал спектакльда бир канча мыкты спектакль, мыкты режиссера деген наамдарды алган. Андан кийинкиси мына Кыямат чыгармасына кайрылдык. Кыямат чыгармасын Орто Азияда белгилүү мыкты режиссер, тажик режиссеру Барзу Абдыразаковду чакырып, ошол кишиге койдурганбыз. Ал спектакль менен дагы көп жерлерге барып, мыкты байгелерди алып келдик. Мына эми 5-чи жолу болсо, бул кайрадан ошо 95 жылдыгына карата деп Бетмейет повести боюнча Шамил Дыйканбаев режиссерди чакырып, ал киши өзү инсценировкалап сахнага алып чыктык. Жана башында айтып өтпөдүм, премьерасын 13-14 октябрда ойнодук депчи. Дагы мына ноябрдын 2-синде майрамыбызды белгилеп неме кылсак, андан кийин 4-чү, 5-чи, 6-чы ноябрда ошол Бетмейет чыгармасынын спектаклин биздин Токтогулот Абдымовун атындагы Улуттук кыргыз драма театрынын сахнасында элибизге дагы тартуулайбыз. Учурдан пайдаланып көрүүчүлөрдү чакырып кетейин. 4-ү, 5-и, 6-чы ноябрь кечки саат 18:30 биздин Улуттук драма театрыбызга келип көрүп кетиңиздер. Биздин спектакльде менимче жаман чыккан жок, абдан жакшы чыкты. Биздин репертуарыбызга дагы бир мыкты спектакль кошулду деп эсептейм. Мунун айткан себебим биздин көрүүчүлөрдүн көрүүсүнөн, кабыл алуусунан анан жыйынтык чыгарып айтып атам да. Жакшы экен арай. Чындыгында баягы маданият өкүлдөрү дегенде көпчүлүк инсандарды эстейбиз. Булар коомдун көзгүсү да. Анын ичинен ушул театр жаатында, өзгөчө кино жаатында эмгек кылган инсандар, булар баягы түмөн түшүктүн аркасында иш кылышат да. Ошол өзүңүздүн баягы 23 жылдык театрдын баягы ачылганы жөнүндө айтып атасыз. Ошол спектакль коюудагы алар менен иштешүү жана ошондон аркасында көрүүчүлөрдүн баягы сиздер күткөндөй бир акыбал кандай таасир этти сиздерге? Кээ бирде баягы келбей калып же сиздер ойлобогондордон дагы көп келип кеткен, ушундай бир күтүүлөр ар дайым болсо керек, Эми ансыз болбойт, бул баягы
ички сезимдер дагы толкундануу сезими ар бир жаңы чыгарманы чыгарып атканда жеке эле мен эмес жетекчи катары артисттер дагы, режиссер дагы, сүрөтчүсү дагы жана башкасынын баары толугу менен биз толкунданып переживать этебиз. Биздин жасап чыккан эмгегибиз элге кандай кабыл алат, элге кандай сиңет. Мына ошол нерсе бар да, ансыз болбойт. Албетте биз башынан айтсак, чыгарманы алганда коллектив менен ушу чыгарма деп чыгармалардын баарын коюп алып анан тандайбыз. 1 жыл мурун мындай тандоо жүрөт да деп анан бул чыгармаларды окуп бул чыгарма бүгүнкү күндө бизге эмнени айтат. Ушул элибизге кандай нерсени берет. Бул актуалдуу тема. Же актуалдуу эмеспи? Элибизге өтөбү, өтпөйбү? Муну менен биз эмнени айтабыз деген чоң талкуулардан кийин барып анан ошо чыгарманы тандап алабыз. Анан режиссерди чакырабыз. Режиссерди чакырабыз деген себебибиз биздин театрда мындай атайын режиссердун жок. Биз ар дайым чакырып турабыз. Ар бир койгон спектакльге башка режиссерлор чакырып турабыз. Мунун бир себеби биздин артисттер баягы бир эле кишинин немесинде жуурула бербей, ар бир режиссер ар башка да. Ар биринин өзүнүн ыкмасы бар. Өзүнүн тартиби бар, өзүнүн коюу жолу бар дегендей ошо ар бир башка режиссерлордон такшы алып өтүп, артисттер мындай жуурулуп турсун деген нерсе да, баягы гибкий болуп турсун депчи пластилиндей. Ошондой тандоодон кийин анан барып режиссер чакырып анан ишибизди баштайбыз. Иш 1,5 ай, 2 айга чейин убакыт алат. Ушундай баягы чыгарманын оордугуна, масштабына жараша болот да. Ушундай анан ал чыккандан кийин анан элибизге тартуулап эң негизги толкундоо мына ошол учурда болот да. Премьера күнү болот. Премьера күнү артисттер да толкунданат, режиссер да толкунданат. Бала төрөлгөн эле болот экен. Ошондой анан мен ушундай бир адатым бар. Бир орунга турбайм. Сахнанын артында, көшөгөнүн артында артисттер ойноп атканда кулак менен угуп, баягы спектакльдин динамикасын, ритмин, кандай өтүп атат, кандай кетип атат, элдин дем алганынан бери угуп турууга туура келет да. Анткени аябай толкунданасың да, анткени баягы спектакль кандай башталса, ошондой кетет да. Ошондуктан ар дайым баягы өзүнүн ыгы менен, өзүнүн ыкмасы менен динамиканы, темпти, ритмди жоготпой ойнош керек да. Мына ошол переживаниялар бул өтө кымбатка турат да. Толкундоолорчу. Ошол баягы премьерадан кийин бир ойго келип, давай бул жагын мындай жасайлы, тигил жагын тиндей оңдойлы деген учурлар болобу же премьера менен эле сакталып калабы? Жок, эми ал бул спектакль мындай айтылат биздечи бир 5, 6, 7 ойнолгондо бар анан бышты деп эсептелет да. Ал бир эле ойногонго же 2 ойногонго мындай неме болбойт, спектакль бышпай калат да. Жакшы. Анан жанакындай сиз айткандай толуктоолор сөзсүз болот. Анткени ошол эле учурда биз көрүүчүлөрдүн арасына биздин театр критиктерин да чакырабыз. Белдүү тиги артисттерди да чакырабыз. Алардын да оюн угушубуз керек да. Анан алардын баягы туура сунуш берсе, биз кабыл алабыз. Кабыл алып анан ошону оңдогонго аракет кылабыз. Албетте режиссердин немеси менен. Анткени спектакльди режиссер жарат, режиссер кожоюн. Мен өзүм барып эле директор катары, жетекчи катары эле бул жер мындай кыл, бул жер мындай кыл деп кеңменин акым жок. Анткени ал спектакльдин кожоюну режиссер. Режиссер түздү ал композицияны, ал спектакльди. Анан режиссер менен кеңешип, мондай сунуш болуп атат, мындай болуп атат. Анан деп анан оңдоолор болот элден. Жакшы экен, ошол театрда эмгектенген кызматкерлерди гана тартасыздарбы же бир мүмкүн жаңы бүтүрүүчү же бир башка жактан бир актёрду көрүп калып, бирок бир чыгарманы ошону эле лайыктуу көрүп атам деп чыгарып келгендер. Эми андай чакырууларды эле кылса болот. Уруксат андайга. Мисалы үчүн андай нерселер башка мамлекеттерде, башка жакта аябай эле практикуютса. Биздин театрда андай нерсе менин памятимде эгер унутуп калбасам андай боло элек.
режиссерду гана чакырып атабыз. Сүрөтчүнү чакырабыз сырттан. Ошо келип иштеп беришет. Балетмейстерди чакырышыбыз мүмкүн, келип иштеп берет. Артисттерден жанакындай нерсе мен болсо болгондур, бир эки атак мындай театрда иштегендерди чакырабыз. Мунун да бир мындай жолто боло турган нерсеси бар да, мисалы үчүн башка жактан бир артистти чакырып алсак, ал башка жакта иштейт да. Анан биздин неме менен анын иш немесиз туура келбей калышкан учурда жолто болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүбүздүн күч менен гана чыкканга аракет жасайбыз да, ар дайым. Жакшы экен. Мен баягы актер болууну самап, театрда иштегим келип атат. Бирок ошол кандай талаптар менен, бир мисалы, ошол Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет чыгармасы деп коелу, ошого ойногум келип атса, мен кандай талаптарга жооп берип, анан барып, ошол жерде ойношум мүмкүн. Анын үчүн биздин театрдын артисти болуш керек. Биринчи кезекте. Экинчи кезекте сендин ошо актердук чеберчилик боюнча жогорку билимиң болуш керек. Бизде талап ушундай коюлган, жанакындай студияларды бүтүп келгендерди алганга болбойт bizde. Анын үчүн жанакындай диплом болуш керек. Жогорку билимде атайын окуу жайды бүтүп келген. Ошол эле Москваны бүтөбү, Россия, Санкт-Петербургду бүтөбү, же болбосо биздин окуу жайда Бюлсара Бейшеналиева атындагы окуу жайда университетте бар актердук чеберчилик факультети, Манас университетинде бар актердук чеберчилик немеси факультети. Ошондой эле биздин Улуттук Кыргыз драма театрынын алдында 4 жылдык училище бар. Ал дагы ошо диплому котируется да, жакшы. Ал жерде да. Жакшы экен. Ушул эми маданият өкүлдөрү майрамдап, туулган күнүбүз деп кандай өткөрүсүңөр? Негизи адамдын өзүнүн туулган күнүн өткөрөт, бир достору менен, үй бүлөсү менен дегенде, сиздер баягы жамаат менен бирок кандай деңгээлде өткөрөсүздөр? Жок, бул мына эртең бүрсү күнү 2 ноябрь күнү филармониянын залында саат 2-де атайын ошол жерде мамына тиги маданият министрлигинин деңгээлинде неме куттуктоолор болот, анан концерттик программалар болот, майрамдык концерттик программа, ошо бири-бирибизди куттукташып ошол жактан андан чыккандан кийин анан биздин коллективдин өзүнүн ушундай даталуу күндөрдө өзүбүз мындай чогулуп, отуруп, өзүчө белгилеп, баягындай торт жеп дегенде бири-бирибизге куттуктоо айтып, алган сыйлыгыбыздардын куттукташып дегенде ушундай жаркын жакшынакай маанайда майрамыбызды өткөзөбүз. Жакшы экен. Адай айтсаңыз, бул театрда аткаруу өзүнчө бир башкача жанр же болбосо өзүнчө бир сүрөттөлүштү түзөт дейт. Ошол эле театр актерлору кино жаатында көрөбүз да. Ушул негизи бул эки багытпы же бул эки эле мындай көрүнүшпү, бир эле инсандын эки жакта эле сүрөттөлүшүбү? Жок, бул эми мындай да баягы кино албетте театрдан өзгөчө башкача системасы аныккан, кene театрдыкы бул жандуу. Мен сахнада ойносом, көрүүчү маңдайымда отурат. Мен ошол өзүмдүн энергиям менен, оюнум менен өзүмдүн энергиямды түз өткөзөм да, түз, жандуу. Жандуу үнүмдү угасыз, жандуу ойноп аткан демимди, дем алгандан бери угасыз. Ушундай бул театрдын ушул бир жакшы жери, түз, жандуу жанынан көрө аласыз да. Анткени бул баягы энергиянын түз өткөнү жакшы да. Бул театрда, мисалы кинодо бир тартканда ошол боюнча калат да. А театрда мен бүгүн ойнойм, эртең башкачараак ойнойм. Эртең андан бүрсү күнү андан жакшыраак ойнойм. Бул жандуу организм болгондон кийин бир калыпта бир шаблонго салып койгондой ойной албайсың да. Өйдө ылдый мындай ойнойсуң да. Ушунусу менен айырмаланат. А кинодо болсо баягы дубль кылып кайра тартып, баягы режиссер карап отуруп ошол состоянияга жеткизген, анан снято дейт да. Есть дейт. Тартылды. Жок, ошол дубли жарайт да. Бир сценканы кайра тартат да, бир 5-6 жолу, 6 жолу, 7 жолу, кээде 10го чейин жетип кетет, кээдечи баягы.
Режиссердун ойлогон өлчөгөн нерсесине жетмейинче келин кайра бир дубль кылып коелу деп, дагы бир дубль кылып коелу. Айласы кеткенде технический дубль кылып коелу деп ошентип шылтоолор менен анан кайра дубль кылып тартып келип кайра айтып артисттерге бул жерде мындай кылып көрбөйлү деп анан барып ал өзү тиги немеден карап турат да, планшеттен мынтип карап турат, анан ошол состоянияга жеткизе ойногон кезде гана стоп, снято деп. Бул эң жакшы сөз да. Стоп, снято деген сөз да. Ар бир актерге жагымдуу сөз да. Мындан кийин эс алат. И анан менин ушу картинкам жарады окшойт, тартылды окшойт дачы. Кээде кайра кайтыле бергенде сөзүңдөн да адашып ушундай ора болосуң да, анан ошондуктан кинонун бир ушу жери ошо пленка кандай түшүп калдың, ошол боюнча эл көрө берет да. Ошондой да. Нерсе бар да, баягы актерлор же болбосо ошо кино тартып атканда режиссерлор камерага тарелка сындырып бир ушундай бир өзүнүн ырымы бар. Ырым. Ал эми ошол эле учурда театрда мисалы бир чыгарманы тартуулап атасыңар, бет ачар болгондо ошол сыяктуу бир ырым-жырымдар барбы? Жок, андай тарелка сындырбайбыз биз. Жөн гана баштап кетесиз. Жөн гана да баштабайбыз, өзүбүздүн ырымыбыз бар. Мисалы үчүн бизде спектакль башталардын алдында мен колумду мындай коем. Анан артисттер ойногон артисттердин баары менин колумдун үстүнө коюшат мындай. Анан өзүбүзчө көзүбүздү жумуп туруп, Кудайдан тиленип, оюнубуз жакшы өткүзсүн деп, бир духка, бир демге келип турган, деп турган сахнага чыгып кетебиз. Өзгөчө экен. Мен ушуну билгим келди, баягы тарелка менен чаап жүргөн көрүп жүрөбүз да, спектакль атканда кандай айда чыгышат болду экен. Эми биздин театрда ушул нерсе. Ушул традицияны башынан кармап келатабыз. Аргенттикар кандай болчу? Башка театрларда башкача. Ар кандай. Жакшы экен. Агай, ушул айсаңыз, мен акыркы убактарда өзүм байкап калдым, чындыгында ушул театрга спектакль көргөнү баратам деген коомчулуктун, айрыкча жаштардын көбүрөөк кеткенин угуп калып баштадым да. Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Эми Кудайга шүгүр, 2 жыл, 3 жылдан бери элдин театрга болгон агымы жакшы, көбөйдү. Бул Бишкекте эле, шаарда эле эмес. Шаарда биз спектакль койгондо аншлаг менен өтөт дайымачы. Мына биз сахнабыз жок, театрыбыз жок. Кээде Кыргыз драм театрынын сахнасында коюп калабыз, кээде Орус драм театрынын сахнасында коюп калабыз. Айлабыз кетип, алар бошо коюлганда Курчак театрынын сахнасына да барып калабыз да. Ушундай учурларда эл жакшы келет. Жеке эле биздин учур театрынын спектакльдери эмес, азыр бардык спектакльдерге ошол Академ театр, Түз болобу, тиги неме болобу, баарына эл жакшы келе баштады. Бул мында бир мындай ишеничтүү айтып кетерим, бул Бишкекте эле эмес, региондордо дагы, областтарда дагы ушундай нерсе мен өзүм күбө болуп келдим. Мына жакында эле биз Ат башы районунан келдик, Нарындан, Ат башыдан келдик. Ошол жакта бир жума жүрүп келдик. Токтогулот Абдымамуттун 100 жылдыгын арнап а кишинин Борбаш деген комедиясын сахналаштырган болчубуз ушул жылдын башында. Эркин Эгембердиев режиссеру. Ошол спектакль менен регионго барып келдик. Бул Маданият министрлигинин тапшырмасы менен азыр учурда ошо Кыргызстанда болгон областтык театр болобу, шаардык театр болобу, бардык театрларды жерлерге жиберип атат. Бул министрликтин тапшырмасы. Анткени элди маданий жактан тейлегиле, өзүңөрдүн оюнуңарды көрсөткүлө, концертиңерди көрсөткүлө деп анан бизге ошо бөлүнгөн ошол Ат башы району, Нарын тиги областы болду да. Анан жакында эле ошол жактан келдим. Мына Ат башыда жанакы айылдардын көп айылдарга барып койдук. Ошол эле тиги Кызыл Туу, Кара Булуң, Кара Суу дегендей Ат башынын өзүндө ошол жерде мен байкадым, мисалы үчүн айылдарда элдин тартылышы. Мен эми бу жакка барып кантип ар бир үйгө кыдырып билет алдай албайсың да. Кечинде эле күтөбүз да. Баягы чакырык жасап, машина менен көчөнүн баарын кыдырып, кыйкырып, анан баннерибизди илип, андан тышкары бүгүнкү күндө жакшы болуп атпайбы? Жана соцсеттерге ролик изди, WhatsApp группаларга ролик салып койгонбуз. Айылда тиги жеңилердин группасы, алысындардын группасы, классташтардын группасы, анан жалпы айылдын группасы деп ушундай шернелестердин группасы деген сыяктуу экен. Ошондойлорго эле таркатып ийишет экен. Бул биз үчүн эң жакшы нерсе болду да.
Анан кечинде ошо байкайсың да элдин келишинче переживать этесиң, тиги токунданасың да, эл келип берсе экен, деп. Айылдай мындай деле чоң клуб эмес, бир 70-80 орундук эле мындай кичирек клубтарда. Анан ушул толуп берсе экен деп Кудайдан тилейсиң. Анан кечинде баягы мал жанын тейлегенден кийин кашкарая баштаганда анан элдер чубап келе баштады да. Анан сүйүнөсүң. Ошо элдер келип атат. Орто муун, улуу муун, кичи муун баары эле келишти. Баары келди. Ошол жерге орунтуктарга толуп калышты. Ошол батпай калгансыздар болду. Эми 80-90 100ге чейин кишилер кирип атышты да. Майлач. Ошол орунтук боюнча элечи. Анан ушул элдин келиши мени абдан кубандырды. Мисалы үчүнчү, мурунку жылдарда барсак майда балдар, окуучулар эле келе берчи да. Майда балдар. Кызыгы жок. Анан алар ызычуу болуп дагы көрүшпөйт дагы, жакшы отурушпайт. Бул жол чоңдор келип, жакшынакай отуруп, оюнду көрүп, концертибизди көрүп, алакандарын чаап кечке, ыраазычылыгын айтып, ошентип жакшынакай кетип атышат да. Бул демек элибиздин бир кандайдыр бир кийими бүтөлүп, курсагы тоюп, башка немелерден көр турмуштун оокаттын айынан арылып, кой өзүбүзгө көкөрөбүзгө кандайдыр руханий азык алалы деген бир жакшы ниет менен ушу оюнду көрүп келели, барып эс алып келели деп келип атканы бул жакшы нерсе. Жакшы нерсеге багыт алып атканыбызды байкайсың да ушу. Жакшы жыйынтык болуптур агай чындыгында. Ошол эле сиздер барган жерлерде, областтарда, шаарларда баягы театрлар бар да, алардын деңгээли кандай? Баягы айтайын дегеним, ал жакта мүмкүн материалдык же болбосо бир өзүнүн аткаруучу бир куралдары жок болуп калышын, жетишсиз болуп калышын, деңгээли дегеле кандай? Түшүндүм. Эми мындай, бүгүнкү күндө мамлекет регион болобу, тиги областной театр болобу баардыгына колдоо көрсөтүп атат. Абдан жакшы. Мына өзүңөргө белгилүү, мына маданият кызматкерлеринин айлыктарын көбөйттү. 100% көбөйттү. Мына мендеги артисттер мурун 7.000, 7.500, 8.000 айлык алса, бүгүнкү күндө 15-16 миңден ашык алышат. 100%ке башка театрды билбейм, менин театрымдын жөнүндө айтайын, 100%ке көбөйттү айлыктарынчы. Бул жанакы экинчи категориядагы артисттер ылдыйк. Биринчи категория андан өйдөй, высший категория андан өйдө. Высший категорияныкы 20га чейин жетти, 20дан ашты. Анан эми буга карабай өкмөтүбүз мына дагы жаңы жылдан баштап дагы көтөрөбүз деп атышат. Бул эң жакшы нерсе. Бул баягы артисттерге мурун эң аз айлык алган бул артисттер болчу. Анан азыр бул жакшы нерсе, кызыгуулар көп. Ошол айлыктын азынан утечка кадры да аябай көп болчу да. Жумушун келип жарым жыл иштейт, 1 жыл иштейт. Анан агай мен квартирама жетпейт, жолума жетпейт, тамагыма жетпейт. Мен башка жакка барып иштейм деп, тиги Россияга же тиги Түркияга же Европага кетип калышат да. Ошондой болду да. Мен эле театрымда ошондой нерсе болду. Мисалы үчүн агай мен 1-2 жыл барып Россиядан иштеп, бутума туруп, бияктан акча таап келип, бияктан жер алып үй салышым керек. Келди, жер алды, үй салды, бирок театрда иштеп атат. Анткени кесибин тыштай албайт. Бул оору сыяктуу да, баягы искусствого бир кирсең, андан чыгып кетиш өтө кыйын. Чыгып кетсең айланып кайра келет экен да? Айланып эле кайра келет. Жакшы экен агай. Демек азыр баягы элдин көңүлү ток, анан аларга кызмат кылган маданият өкүлдөрүнүн дагы көңүлү ток экен деп чындыгында. Эми ток болуп келет алыс жаңыдан. Өкмөткө, биздин маданият министрлигине ыраазычылык билгизебиз, ушу колдоо көрсөтүп, жакшы айлыктарды көбөйтүп, мына спектакль койгонго дагы мурун акча такыр жакшы бөлүнчү эмес, аз эле бөлүнчү. Бул жолу ушу өкмөт жакшы акча берген экен, ошол акчаларды бөлүп берип атат. Спектакльди койгула, элдерге көрсөткүлө, неме кыл, декорацияңарды жакшы чыгаргыла, костюмдарды жакшы тикиле, подбор менен чыкпагыла деген сыяктуу ошондой колдоолор жакшы, буюрса жакшы колдоолор келип атат өкмөттөнчү. Анан ушул колдоолор дагы мындан ары дагы жакшы болсо, маданият кызматкерлери дагы иштөөсүнө жакшы өбөлгө, стимул, мотивация болот да.
Ошондуктан ушул учурдан пайдаланып биздин өкмөткө дагы маданият министрлигине дагы жалпы кызматкерлердин атынан маданият кызматкерлеринин атынан ыраазычылык айта кетели. Анткени кандай болсо дагы бизди колдоп атат. Жакшы экен агай. Чындыгында колдоо болуп турса өзүч бар. Ушул баягы пенде ыраазы болмой, Кудай ыраазы болбойт деп айткан да. Ушул маданият өкүлдөрүндө да сиздин өзгөчө ордуңуз бар. Сизди да баса бергиле айтпасак болбойт. Өзүңүзгө да кайрылбасак болбойт. Деги эле ушул чөйрөдө келатканыңызга канча жыл болду? Өзүңүздүн жашоо барктарыңыздан бир кыскача айтып өтсөңүз. Эми окууну бүткөндө эле баягы үйдө папаша Сехозинскка агроном болосуң, агроном факультетине барды. Ошо агроном факультетине тапшыртып, аяка өтүп, анан бул Панфилов паркынын жана чертова колесо деп коет, ошого түшкүм келип, анда эмне 17 жаштагы бала. Ошол жака келип, анан аяктан кыдырып, парктан кыдырып, анан бери келсем эле, көрсө Академ театрдын служебный вход экен да. Бир кездер айлана мен кинодон көргөн Саитбек Жумадылбаев, Гүмбөлөт Досунбаев, Даркүл Күйүкова, Бакен Кыдыкеева, Таттуу Турсунбаева, ушундай звездалар оозум ачылып эле силекей мага ошолорду карап эле туруп калыптым. Анткени жанакы Панфилов паркынан бери басканда эле биягында служебный вход да ошол жерде. Ошол жерде канча турганын билбейм, алар көрсө переменге чыгыптыр, репетицияданчы. Анан тамакы тартып, антип сүйлөшүп бир 10-15 мүнөт тургандан кайра баа тоо менен шагырак күйүп кетишти. Мындай карасам бир жаштар калды да, өздөрүнчө отуруп, анан алардан сурадым, артисттердин тугун отутасыздар деп. Ушул кызык бир суроолорду бердим, карасам ошондо көрсө алар жаш балдар, ошонун алдында студия бар экен, 2 жылдык студия бар экен. Ошо артисттер окуткан. Артисттик кесипке окутат экен да ошо. Анан ошол жерден билип анан, мен да артист болгум келип кетти да. Мен да тапшырсам болосом, болот, жүрүңүз деп анан жүрдү, анан ичине киргизип анан эжекеге жолуктурайын деди, дагы эмне дейт деп. Анан Галина Ибраевна деген эже бар экен ал жердечи. Анан өзү да мындай тарс сүйлөгөн эже экен. Эмне? Артист болайын дедиңби? Жаш баласың да. Анан как раз ошол учурда бир 2 бала 2 ай окуп кетип калган экен да. Мен ошо октябрдын аягы эле ушундай болчу. Анан ата энең урушпайсың, ата энең анан окутпай койбойбу? Жок, ата энем айтпайм да. Кайда окуйсуң? Сехозинскта. Ой, анан ошол жерде эле окурбайбысың агроном болуп. Ушул айлан кетирди да ошончо. Анан жок. Анда бар бир тамсил, анан неме монолог бир неме жаттап кел деди. Анан жана таанышкан бала менен анан чыктым. Ал бирдемелерди берди, момун жаттап кел мындай. Эртеси келсем тиги бала угуп көрүп анан мындай тигиндей айтты, анан келип анан айттым. Ошондо Шеримбек Шашеев, Гүлсара Ажибекова, анан Сабира Гүмүшалиева, анан Гүлшара Дулатова эжекебиз бар экен. Анан жана Галина Ибраевна, окуу жайдын башчысы. Анан алар көрүп кабыл алып, боюң бар экен, өңүң бар экен, үнүң бар экен, жакшы экен. Болуп турайм, сени алалы деп анан алып алышты. Ошо жакта окуп кайдым, ошончо тиги үйдөгүлөргө да айткан жокмун. Анан кийин айттым. Сарсана болуп жүрдүңүз. Кийин айттым. Анан мен колумдан келбей деп анан жүрдүм. Анан тез эле аралашып кеттик. Баягы чыгармачылык деген чыгармачылык артисттер аябай. Анан ал жерде ошо спектакльдерген массовкасына биз чыгып жүрдүк, студенттерчи. Анан ошо чоң артисттердин жанында, Арслан Өмүралиевдин жанында мынтип жүргөн өзүнчө биз сыймык болуп кубанып массовкасында чыгып жүрүп, анан кийин Москвага тапшырып, Москвадан окудук. Ошол канча убакыт айтпай жүрдүңүз үйдөгүлөргө? Москвага кетерди айттым. Мен Москвага окуу өттүм. Ой, кайсы окууга деп атам. Артисттикке десем, ватаң. Кайдан жүрмүн? Агрономмун. Аны чыстап койгом атадан. Ошондо канча жылдан, 2 жылдан кийин айттыңызбы? Жок, анда 78-жылы. Ошондо деген 1 жыл окудум бияктан, анан Москвага набор болуп калганда аяка тапшырып, аяка да өтүп кетип атпайм. Ошондо толук 1 жылдан кийин уккан экен. Толук 1 жылдан кийин угушту, анан болуп турем деп анан аяка батасын беришип, анан ошо Москвадан окуп калдым. Менин курсташтарым мына Кыргызбай Осмонов, Темирлан Усманбеков, Турузбек Жумалиев, Нардында иштечү эле Муратбек Кыдыралиев деген мыктар киши кайтыш болуп кетти. Жумагүл Жумалиева, Бактыгүл Асанова, ошо мен курсташтарым да. Биз келип эле 83-жылы Караколдо Жантөшү атындагы Ысык көл Кыргыз драма театрын ачтык. Биз жалпы курсубуз менен ошол жака келип, ошол жакта. Аякта бир 5-6 жылдан, 7 жылдан иштедик. 90-жылы мен аяктан кеттим дагы КТРде
жумушка кирип аякта режиссер редактор болуп иштеп жүрдүм. Ада дегенде детский редакцияда иштедим. Өзүмдүн актер клуб деген программам бар эле. Андан кийин молодежкага өттүм. Жаштар редакциясына. Ал жерде Мыктыбек Арстанбек экөөбүз көп жыл иштедик. Ошол кезде тиги азыркы Мадумаровда иштечи. Ошо кийин депутат болуп кетпеди. Ошо аяктады 10 жыл, 11 жыл иштептирмин. Аяктан анан 2001-жылы анан тиги театрды ачтык. Ошоңчу эле ошо театрда келатам, Учур театрында. Жакшы экен агай. Ушул жашооңузда баягы видеолорду укпай Москвага кетип калып, айтор ушул баягы маданият чөлкөмүнүн кызматкери болом деп ушул жакта окуп көргөн бир жашоонун кыйынчыктар убактарында капата ушул болбой эле койсом болмок экен, баягы эле агроном болуп жүрө берсем болмок экен деген бир өкүнүчтөр болдубу? Жок, андай өкүнүч болгон жок. Ыраазы болгон күнүңүз? Андай өкүнүч деле болгон жок. Мыкты жакшы ролдорду ойнодук. Гөл театрында ошо. Андай деле өкүнүч болгон жок. Кейип. Андай болсо мен андай жумуш таштап кетип калат элем да. Бул жумушта кармалбайт элем да. Менин тиги Гөлдөн кеткен себебим дагы мен келинчегим бияка Түз театрына чакыруу менен актриса болуп бияка Түз театр жаңы ачылды. Ошо 86-жылы эле ошондо ошо чакырып алышты ошол жака жаш жеткинчектер театрына. Анан аякта мен дагы 4 жыл калдым иштеп. Караколдон кийин кетишке туура келди. Анткени семья чогуу болуш керек да. Анан бияка келип анан театрга жумушка кире алган жокмун, бирок телевиденияда жумуш чыгып калып ошол жака кирип кеттим. Телевиденияда мага кызыктуу болду. Ал жерде дагы ошо 10 жыл, 11 жылдын ичинде жакшы өзүмө жакшы нерселерди алдым, жакшы программаларды алып барып жүрдүк ошол жерде. Режиссер болуп жакшы программаларды тартып жүрдүк. Ал жерде 2 жолу ошо мыкты телережиссер деген неме алгам, намыт алгам дегендей грамотаны мындайлардын баарын. Ар бир иштин өзүнүн мындай кандайча айтсам, жан дилиң менен берилип, майын чыгара иштесең, өзүң ыраазы болосуң да. Жакшы экен. Ыраазычылык билдиресиз ушундайганда. Келе жаткан майрамыбыз менен деп дагы айта болсо, жалпы көрөрмандарга майрам менен куттуктап дегеле өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Ооба, рахмат сөз бергениңине сөзсүз түрдө. Анткени мына 2-ноябрда жалпы маданият кызматкерлеринин майрам күнү. Ошол майрам күнү менен өзүмдүн ушу кесиптештеримди, жалпы маданият кызматкерлеринин, өнөр адамдарын 2-ноябрь маданият кызматкерлеринин күнү менен куттуктаймын. Майрамыңыздар кут болсун. Ушу өнөр жээгинде жүргөн баардык өнөр адамдарына чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Мыкты жакшынакай өнөрлөрдү өзүбүздүн элибизге тартуулай берели. Биздин негизги кылган кызматыбыз, негизги немебиз ушу. Биздин элге, адамзатка искусство адамдары, маданият кызматкерлери тартуулай турган бул биздин продукциябыз, бул руханий азык. Ар бир адамдын көкүрөгүнө, аң сезимине ушул руханий азыкты тартуулай алсак, биздин миссиябыз аткарылган болот деп эсептеймин. Жанакы ар бир премьерадан кийин элдер туруп алып, браво деп кыйкырып, азамат деп кыйкырып кол чаап турса, ошого эң негизги биздин мындай кубана турган, сыймыктана турган бир сый нерсебиз ушу да, эл ыраазы болсо. Эгер ошол жерде чала-була кол чабымыш болуп, же спектакльдин бүткөнчө чейин чыгып кетип аткандар болсо, демек күнөө бизде болот да. Бир дем менен отуруп, аягына чейин отуруп, аягында туруп кол чаап, жанакындай азамат деген сөздөрдү кыйкырып айтса, демек биздин ишибиз өзүбүздүн ишибизди мыкты деңгээлге аткарган болобуз да. Мына бул биздин ыраазычылыгыбыз болот. Өзүбүзгө өзүбүз ыраазы болобуз, өзүбүзгө өзүбүз кубанабыз. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер 4, 5, 6 ноябрь күнү Абдымомунов атындагы Улуттук Кыргыз драма театрынын сахнасында ошо биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арнап коюлган бетме-бет спектаклибизге күбө болуп кетиңиздер. Рахмат агай, ыраазычылык билдиресиз. Ушундайганда талантыңыз мындан дагы ташкындап кыргыз элине кызмат кылып, ден соолукта болуңуз деген тилектерди айтуу менен сизге бүгүнкү күндүн алкаганандары жалпы жамааттын атынан ыраазычылык билдиребиз агай. Келе жаткан майрамыңыздар менен. Өзүңөргө рахмат.
Ардактуу телекөрөрмандар, бизде бир жакшы бир көзөрмөндөрдү тартып алып өзгөчө Кыргыздын кызматына жаралган мыкты инсан болду. Ал ким деп турсаңыздар тааныштырып кетели. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Учур театрынын директору жана көркөм жетекчиси Шаршебек Шешенов бизде конокто болду.